Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы бүгүнкү чалышта. Кытайдын өзүндө эле жаңы вируска чалдыккандардын саны 2300дөн ашып, 80 адам каза тапты. Саламаттыкты сактоо министри өлкө кооптуу абалга кептелгендигин ачыктады. Кыргызстанда коронавирус катталгандыгы боюнча социалдык тармакта таркаган маалымат чындыкка дал келбейт. Оорунун алдын алуу боюнча өкмөттүк ыкчам штаб түзүлдү. Оштогу бандит рейд өтүп, 16 адам милициянын көзөмөлүндө. Жалал Абад шаардык сотунун мас абалында унаа башкарган судьясы кызматынан бошотулду. Ош шаарынын бюджети 1 миллиард 325 миллион 613 миң сомго бекитилди. Кыргызстанда, Казакстанда жана Өзбекстанда коронавирусуна чалдыккандар катталган жок. Ал эми WhatsApp тиркемеси аркылуу таркап жаткан аудио жазуулар чындыкка дал келбейт. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлиги бүгүн расмий билдирди. Маалыматка ылайык, Кытай мамлекети менен болгон бардык чек аралары жабылып, кирип чыккандар дыккат текшерилүүдө. Мындан тышкары өлкөгө ташылып келген азык-түлүктөрдү көзөмөлдөө күчөтүлгөн. Коронавирус деген бизге келген турбайбы? Демек Европка атайын оройтуп турбайбы аны, Ооба. Ооругандарды кызыл бир нерсе менен оройтуп турбайбы? Ооба. Бизге келиптир 12 палата 6 отделение инфекционный жатат дейт. Ким айтты? Мага достоверный информация келди да. 200% гарантия беребиз дейт го. 2 күндөн бери WhatsApp'тагы айрым группаларда мына ушундай аудио жазуулар тарап коомчулукту дүрбөлөңгө салууда. Анда бейтааныш адам кимдир бирөөнү телефон аркылуу Кыргызстанда коронавирусуна чалдыккан адам бар экен деп ишендирип, маалымат тастыкталганын, Бейтап республикалык жугуштуу оорулардын алдын алуу ооруканасындагы номер 12 бөлмөсүндө жатканын билдирген. Аталган мекеменин башкы дарыгери Гүлжигит Алиев бул аудио жазуу ага дагы келгенин айтып, жалган маалымат тараткан айрым жарандардын мындай жоругуна таң калып жатканын билдирди. Айтымында ооруканага дене табы көтөрүлүп, вируска шектелген жарандар түшкөн эмес. Бұл негізінен чындық емес, чындыққа таптақыр жатпайды. Мен ошондой информация беріп атқан біздің жарандарға өзімчө таң калып атам да. Итак, мына елдердің арасында башкалар деле жетиштүү болуп атканда, булар аларды да үстүнө кошумча кылып, мына элди будоражить эткен бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде, мына бүгүнкү күндө биздин 2 күндүн ичинде биздин ооруканага 368 адам келип кайрылды. Алардын ичинен бирөө дагы ошо Кытайдан келдик жол болсо признактары менен коронавируска байланыштуу эч кандай бир адам да бизге келип жатканы жок, кайрылган да жок. Ошону менен бирге эле биз жанагы айтылып атпайбы ал жерде тиги 12 палата деп. Негизинен биз ал палата боксированный палаталар, биз өзүбүздүн ошол иш чаранын негизинде биз атабай ошол палаталарды биз өзүбүз даярдайбыз. Себеби дегенде вдруг кокустан ошондой оорулар подозрение болуп карайлып кала турган болсо, биз ошол жака изолировать этип жаткырышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө ал палатада эч ким жок. Буга карабастан биздин чыгармачыл топтогу маалыматта айтылган 12 палатаны көрөлү деп, дарыгердин коштоосунда оорукананын арт жагындагы бөлмөлөргө жөнөдүк. Адистердин айтымында бокстолгон бул бөлмөлөрдүн өзүнчө кирип чыга турган эшиктери бар жана палата бардык керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Вот у нас наша палата. Вот это Тион, очиститель, обеззараживатель воздуха. Очищает, заодно и обеззараживает воздух. Круглосуточно это горит. Вот это функциональная кровать. Это камера для транспортировки больных с карантинной особо опасной инфекцией. Если какие-то манипуляции, необходимо какие-то манипуляции, мы можем манипуляции делать. Вот это автомакс, или его называют пульверизатором, для обеззараживания методом орошения. Здесь внутри дезинфицирующий раствор. Обычно обеззараживает труднодоступные места. Иногда, если больных приводят с карантинной особо опасной инфекцией на скорой, да, вот машину обрабатывает. Боксированное отделение, с этими они отличаются. Это отдельным входом и выходом. С этой стороны она заклеена. То есть никто сюда не заходит.
Белгилүү болгондой, учурда дүйнөнү кооптондурган вирус адамдарга кадимки жарганаттан жуккан. Ал алгач декабрь айынын соңунда Кытайдын Ухань шаарында катталып, бир айдын ичинде эле 80ден ашык жарандын өмүрүн алган. Ушу тапта Кытайдын өзүндө эле бул ооруну жуктургандардын саны 2000ден ашкан. Коронавирусу бул жанагы биз жарганат деп коебуз. Жарганаттан болгон, жарганаттан келип жанагы жыландарга жуккан, жыландарга жугузуп, ошо жыландарды биздин Кытай Республикасында бул жыландарды тамак аш катарында колдонушат. Ошол себептен адамдарга жугуп ошолдон таркаганда эң биринчи эле признак бул температура, баштын оорусу, ошондой менен жана жүрөк айланып, жана кузада баштайт экен бул жерде. Анан дагы жана ичиде өтүп кетиши мүмкүн экен да. Бул ушул коронавирустун ушуга карактердик симптомдордун бири да. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирустун жайылышына жол бербөө боюнча өлкөдө бардык чаралар кабыл алынганын билдирди. Бул туурасында премьер-министр өкмөттүн кезектеги жыйынынын жүрүшүндө айтты. Кудайга шүгүр, бүгүн Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурган учур катталган жок. Чегарадагы көзөмөл өткөрүү пункттарында жана эл аралык Манас жана Ош шаарындагы аэропорттордо коронавирусту текшерүү үчүн тепловизорду билесиздер, адамдын кирип турганда ошол температурасы барбы, жана башка бир ден соолугу начарлаган көрүнүштөр барбы, ушуларды текшере турган жабдык. Муну бардыгы ошо кирип аткан чегара пункттарына коюлду. Мындан тышкары санитардык карантин пункттарынын адистери бортту коштоп жүргөн. Бортту дегенибиз эми авиа каттамдагылар, бажы кызматы, чегара кызматтары менен биргеликте аракеттер жүрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн бардыгын текшерип атабыз. Тышкы иштер министрлигинин берген маалыматына ылайык, Кытайдын жугуштуу оору чыккан шаарында азыркы тапта 15 кыргыз жараны бар. Алардын басымдуусу студенттер. Министрлик аларды мекенине алып келүү жолдору каралып жатканын белгиледи. Биздин жарандарыбыздын арасында ооруп сыркоологондор катталган эмес. Бул тууралуу өздөрү дагы биздин элчиликке билдиришкен. Анын биздин жарандарыбыз кайрылып жатышат. Биздин жалпыга маалымдоо каражаттарыбыз бул абал боюнча дагы туура так маалыматты берси деп суранып атышат. Анткени кээ бир массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтар чыгып кетип, алардын ата-энелери, бир туугандар дагы кооптонуп жаткандыгын билдиришүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, үстүбүздөгү жылдын 23 январынан тарта Кытай Эл Республикасы менен аба, унаа жана темир жол каттамдары толук бойдон токтотулган. Ошондой эле өлкөгө ташылган айыл чарба продукцияларына көзөмөлдү күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Ал эми социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтар туура эмес. Коронавирус Казакстан менен Өзбекстанда да катталган жок. Анткени менен кошуна мамлекет кечээ Хоргос базарын убактылуу жабуу чечимин чыгарган. Вирус жуктургандар Америкада, Таиландда, Вьетнамда, Сингапурда, Японияда, Түштүк Кореяда, Тайванда, Непалда, Францияда жана Австралияда катталган. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын 2020 жылдын 27 январындагы чечими менен Жогорку сотунун төрайымынын сунушу канааттандырылып, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Сулайманова тартип жоопкерчилигинен тартылып, мөөнөтүнөн мурда бошотуу туурасында тартиптик жаза көрүлдү. 5 январда өлкөнүн маалымат булактарында судья корпоративден кийин жол кырсыгына кабылды деген маалымат тасмасы менен кошо жарыяланган. Анда Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Сулайманованын аракеттери Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексиндеги судьянын аброюна жана кадыр баркына шек келтирери көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын судьялардын статусу жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 5-1 статьясына ылайык судья Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексинин талаптарын сактоого милдеттүү экендиги жана судьянын кадыр баркына шек келтирген нерселерден алыс болуш керек экендиги жазылган. Буга байланыштуу Жогорку соттун төрайымы соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу туурасында сунуш жолдогон. Бул чечимдин негизинде президентке аталган судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотуу туурасында өтүнүч жөнөтүлдү. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насырбек Алмаматовдун иши боюнча прокурор кызматтан алынды. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын өкүлү Кадырбек Марайымбеков кабарлады. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук көлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган.
Алмаматовду издөө уланып жатканын буга чейин Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлаган. Ал жогорку соттун 2019 жылдын 30 октябрындагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Бишкектин Октябрь райондук соту 2019 жылы 25 мартта аны 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3 миллион 300 миң сом айыппул салуу менен эркиндикке кою бергени белгилүү болгон. Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку соттун 2019 жылдын 30 октябрдагы токтому менен ага карата Бишкек шаардык соту 2019 жылдын 9 июлунда чыгарган өкүмү жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25 мартта жарыялаган өкүмү күчүндө калган. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Алмаматов кармалбай жатканы үчүн прокуратура жана соттор күнөөлүү деп эсептей турганын ушул жылдын 24 январда Коопсуздук кеңешинин жыйынында айткан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы бандит деген рейд уюштуруп, кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 16 адам менен түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Маалыматка караганда, жетекчилик бир да кылмыштуу топтун мүчөсүнүн ээн эркин кылмыш кылып жүрүшүнө мүмкүнчүлүк бербеш керек экенин өздүк курамга катуу эскертти. Расмий маалымат боюнча Ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде Ош шаарында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары 34 киши турат. Алардын бирөөнүн үстүнөн сотко чейинки өндүрүш уланууда. Былтыр 16 мүчөсүнүн үстүнөн 23 ирет кылмыш иши тергелген. Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда жалпы республика боюнча 421 мүчөсү менен 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени былтыркы жылдын декабрында расмий айтылган. Айта кетсек, жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ошто кылмыштуулук нормага айланып баратканын сындаган. Ош шаарынын 2020 жылдагы бюджети бекитилди. Өткөн жылга салыштырмалуу шаар казынасы 200 миллион сомго өскөн. Бирок чогултулган каражаттардын айрым учурда максаттуу пайдаланылбай жатканын экономисттер айтып келишет. Быйылкы жылга белгилеген бюджеттин 32%дан ашуун туракча жана коммуналдык чарбага бөлүнсө, 30% билим берүү тармагына бөлүндү. Ал эми жалпы казынанын 85% салыктын эсебинен чогултулгандыктан аталган кызматтын жумушчуларын шаардык бюджеттен каржылоо сунушталып, бирок бул чыгаша жергиликтүү депутаттардын талашып тартышуусуна алып келди. 2020 жылга белгиленген бюджеттин чыгашы Ош шаардык кеңешинин жыйындар залы, шаардык кеңештин 25-сессиясы. Мында эл өкүлдөрү жаңы жылда кала казынасын бекитүү үчүн чогулушкан. Жергиликтүү депутаттар алгач аткарылган жумуштар боюнча баяндаманы угуп, андан соң күн тартибиндеги маселени кароого өтүштү. Көрдүлөрүз, азыр дагы оорулар көп болуп жатты. Ушуга мэрия кандай жумуштарды алып барат? биз атайын бул боюнча акча каражаты быйылкы жылкыга дагы кечээки бюджетте 1 миллион сом каралып, 6 айдын өзү негизи 2 миллион сом акча каражатын сунуштап беришти. Депутаттар тургу комиссиянын негизинде 6 айдын жыйынтыгы менен дагы 1 миллион карап, 2 миллион быйыл 2020 жылга каралды. Кезектеги сессияда күн тартибине 3 маселе коюлду. Казынага каражат чогулткан салык кызматкерлеринин жетишсиздиги эл өкүлдөрүнүн талаш тартыштыгын жаратты. Тактап айтсак, казынанын 85% салыктан түшкөн каражат болгонуна байланыштуу. Кошумча кызматкерлердин чыгымдарын шаардык бюджеттен каржылоону салык кызматынын башчысы Эрмекбай Чоюнов сунуштады. Бирок бул сунуш депутаттардын талашып тартышуусуна чек таштады. Мыйзамдан биз ашыкпай өтүшүбүз керек депутаттар. Алда карап чыгабыз. Жапар Дuraç. Мыйзам сөз болуп калат. Жапар Duraç. Сиздин сунушуңузда болбосо ham азыркы сунушту кайтарып алдыңыз, чынбайбы? Ошого жараша бюджет дагы көбөйүп келатат. Ар жылдан жылга. Башкача айтканда 2019 жылы жалпы чогулгу шаар боюнча чогултулган жергиликтүү бюджеттин өткөн жылга 2018-ге салыштырганда 180 миллион 200 миңге көп чогултулду. Башкача айтканда бул өсүү ыргагы бул 22,5% түзөт. Ал эми планда аткарылганы 43,5 миллионго ашык аткарылды. Бул деген бүгүнкү жалпы жамааттын ошонун ичинде 30 штат кармалып аткан бүгүнкү жергиликтүү бюджеттен кармалып аткан штаттын чоң бул жетишкенчилиги деп айтам.
Салык чогултууга кошумча 30 кызматкер бул убакка чейин кала казынасынан каржыланып келген. Быйылкы бюджетти бекитүүгө да 30 кызматкерди киргизүү сунушун эл өкүлдөрүнүн айрымдары жактырса, айрымдары жактырган жок. Добуш аркылуу чечүү үчүн сунуш берилип, бирок колдоо таппай, кийинки отурумга калтырылды. Кайра ачык доша окуп бердим. Кол менен бекитүү маселени ачык окуп бердим. Айтып бердим. Бул каршы болду, бул калыс болду. Эмне бердим мыйзамсыз? Кайсы түрдөөбүз? Кайсы болгон алды болсо дагы жолдорго дайрыз. Эч ким ишенсе жашаган жок. Жергиликтүү бюджет быйыл 1 миллиард 325 миллион сомго бекитилди. Бул сумма былтыркы жылга салыштырмалуу 200 миллион сомго көп. Казынадан эң көп каражат билим берүү тармагына бөлүнсө, андан соң 400 миллион сомго жакыны социалдык багыттарга бөлүндү. Калган каражаттардын баары элдин муктаждыгы үчүн коротулмакчы. Миллиондогон сумманын максаттуу пайдаланууну шаардык кеңештин депутаттары көзөмөлдөп турушат. Андан кийинки дагы бир багыт бул 400 миллион сомго жакын акча каражаты бул коммуналдык чарба кызматы тарап алды. Буга негизинен жол курулуш мекемеси кирет. Жол курулушка 100 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүндү. Белгилеп кеткен нерсе былтыркы жылы 85 миллион болсо, быйыл 100 миллион сомго чыкты. Андан сырткары капиталдык курулуш башкармаларына былтыркы жылы 120 миллион сом акча каражаты бөлүнсө, быйыл мына 200 миллион сомго жакын акча каражаты бөлүндү. Болуп өткөн сессияга Ош шаардык кеңешинин 45 эл өкүлдөрүнүн 39-у катышты. Ал эми жогорудагы күн тартибине коюлган 3 маселе тең каралды. 2018-жылы шаардын бюджети 940 миллион сом болсо, 2019-жылы 1 миллиард 127 миллион сом менен бекитилген эле. Бактыгүл Мирадилова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз. Ленинград курчоодон бошотулган күн. Бул Ленинграддын жашоочулардын гана эмес, Советтер Союзунун бардык адамдардын улуу жеңишке ишени менен бекемдеген күн. Бул дата улуу ата мекендик согуштун тарыхындагы баатырдык барактардын бири, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Бүгүн Ленинград шаары фашисттердин курчоосунан толук бошотулган күнгө арналган митинг реквиемде. Мамлекет башчысы 900 күн менен түнгө созулган курчоо элдик каармандыктын, массалык кайратмандыктын, патриотизмдин символу болуп калганын белгилеп, кыргызстандыктар тарыхты эстен чыгарбай турганын, аны кайра жазуу аракеттерине каршы чечкиндүү күрөшөрүн өзгөчө белгиледи. Мамлекет башчысы кыргызстандыктар Ленинград блокадчылардын бекем эрдигин жана каармандыгын жогору баалай турганын дагы бир ирет белгиледи. Ленинградты бошотууда баатырдык менен курман болгондорду жана улуу ата мекендик согушта курман болгондорду 1 минута эскерип болду. Жана ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Туркиянын Элязык провинциясынын Севридже шаарында жер титирөөдөн курман болгондорго байланыштуу Туркия элине жана президент Режеп Тайип Эрдоганга көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Элязык провинциясынын Севридже шаарында жер титирөөнүн кесепетинен көптөгөн жарандардын курман болгондугу тууралуу суу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан жалпы Туркия элине жана сизге терең көңүл айтам. Каза болгондордун бир туугандардын жана жакындардын орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшөм. Бардык жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетүүсүн каалайм, деп белгиленет көңүл айтуу телеграммасында. Эске салсак, Туркиянын чыгышындагы Элязык провинциясынын Севридже шаарынын аймагында учогунда күчү 6,8 балга жеткен жер титирөө катталган. Зилзалада каза болгондордун саны алдын ала маалыматтарда 19га жеткени, 405 адам жабыркаганы кабарланууда. Имараттар кулап, тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Жер титирөө кечээ 24 январда 20:55 катталган. Ал эми экинчи жолу жер титирөөнүн күчү болжол менен 5,4 балдан 3төн ашуун балга чейин жеткен. Бүгүн өкмөттүн кезектеги жыйын өттү. Анда 2019 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдуу жыйынтыктары тууралуу сөз болду. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанда көмүскө экономиканын деңгээли жогору бойдон калып жатканына токтолду. Өкмөт башчынын маалыматына караганда, көмүскө экономиканын деңгээли болжол менен 130 миллиард сомду же ички дүң өнүмгө карата 20,6% түзүүдө. Абылгазиев 13 январда салык жана бажы жол жоболорун санариптештирүү боюнча жыйынында айрым эксперттер көмүскө экономиканын үлүшү 24-43%га чейин жетерин айтып жатканын билдирген. Өкмөт башчы салык төлөмдөрү туура башкарылса, көптөгөн социалдык маселелерди чечсе болорун билдирген. Абылгазиев өкмөттүн бүгүнкү
жыйынында соттук укуктук реформаларга 2019 жылы 820 миллион сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Премьер белгилегендей, бул чаралардын баары дүйнөлүк рейтингде өлкөнүн коррупцияны кабылдоо индексин жакшыртууга алып келди. 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 180 өлкөнүн ичинен 126 орунга чыгып, 6 пунктка позициясын жакшырталды. Программабызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Кытайда жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 80ге жетти. Владимир Путин аскердин жерде жаткан фуражкасын өйдө көтөрүп башына кийгизди. Ал эми Америкада Boeing компаниясы жаңы учагын сынады. Жаңы вирустан өлгөн адамдардын саны 80ге жетти. Кытай бийлиги оору күчөп баратканына тынчсызданууда. Маалыматтарга ылайык вирус тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле 2300 киши ооруга чалдыкты. 26 январда саламаттык сактоо министри Ма Цзяовей өлкө кооптуу абалга кептелди деп айтты. Эпидемиянын очогун жаап, каттамдарды чектөө жана башка чаралар жакын арада натыйжа бере баштайт деп ишенем, деди Ма. 26 январ күнү Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адан Гебрейесус Бейжиңге барарын маалымдаган. Ал расмий бийлик жана адистер менен чыныгы абалды талкуулоону көздөп жатат. Өпкөнү сезгенткен ооруга чалдыккан адамдар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да табылып жатат. АКШда, Таиландда, Түштүк Кореяда, Австралияда, Канадада жана Францияда вирус жуктурган адамдар аныкталды. Илде чыккан Ухан шаарынын мэри дагы 1000 киши ооруга чалдыгышы күтүлүп жатканын айтты. Лидери Си Цзиньпин жаңы жылдык куттуктоо учурунда вирус көзөмөлдөн чыкканын, абалы оорулашып баратканын моюнга алды. Кытайдын бир топ ири шаарларында коомдук транспорт токтоп, элдин ары-бери барышына чектөө киргизилди. АКШ, Франция жана Жапония Кытайдан өз жарандарын алып кетүүгө даяр экенин билдиришкен. Бразилиянын түштүгүндөгү катталган суу ташкынынан бери дегенде 57 адам каза болду. Алардын 48-и табигый кырсыктын очогу болгон Минас Жерайс аймагында апат болушкан. Расмий маалыматтарга караганда дагы 19 адам дайынсыз жоголууда. 110 жылдан бери рекорд жаратып тынымсыз жааган жаандан улам бийлик Минас Жерайс штатынын 99 шаарына өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Ауғанстанда өкмөттүк күчтөрдүн аба соккусунан 7 жай тургун набыт болду. Бул тууралуу жергиликтүү атка минерлер кабарлашты. Алардын айтымында 25 январда Балх провинциясынын түштүгүндөгү аба соккусунан 3 аял жана 4 бала мүрт кеткен. 26 январда жүздөгөн кишилер аймактагы негизги жолду тосуп, иликтөөнү жүргүзүүнү талап кылышты. Алардын бири Хайбер Амири өкмөттүк күчтөр карапайым адамдардын үйлөрүн аткылап, террор кылып жатат деген дооматын Азаттыктын Ооган кызматынын кабарчысына билдирди. Ооган өкмөт күчтөрү Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектешкен Балх провинциясында аскердик операция жүргүзгөн. Өлкөнүн коргоо министрлиги аткылоодон карапайым тургундар жабыркаганы тууралуу маалыматтар иликтенип жатканын билдирди. Маалыматка ылайык талиптерге каршы аскердик операциялардын негизинде 51 талип согушкери жок кылынган. 26 январда Ирактын борбору Багдад шаарында өкмөткө каршы нааразычылык акцияларында полиция демонстранттарды кууп таратыш үчүн ок атты. Такрир аянтынын жанындагы Халани жана Ватпа аянтында чогулгандардын арасында бери дегенде 17 киши жарадар болгону кабарланды. Демонстранттар полиция кызматкерлерине таш, май куюлган шише ыргытышты. Нааразычылык акциялары Насирия шаарында да өттү. Демонстранттар борбордогу Али Хабоби аянтына кете турган жолдогу аянтты ээлеп алышты. Бул шаарда мындан бир күн мурда каршылык акцияларында полиция менен демонстранттар кагылышып 3 адам ажал тапкан. Иракта бийликке каршы демонстрациялар былтыр 1-октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлүшүнө нааразы болуп жатышат. Тоз тополоңдо өлгөндөрдүн саны бери дегенде 500гө чамалады. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал карамай өндүрүп, экспорттогон дүйнөдөгү 5-чи мамлекет болуп саналат. Лос-Анджелес Лейкерс клубунун оюнчусу Коби Брайант Калифорниядагы учак кырсыгынан 13 жаштагы кызы Джианы менен кошо каза тапканын америкалык басылмалар жазып чыгышты. Баскетболчу кызы жана дагы 3 киши менен бара жаткан тик учак Лос-Анджелестин түндүк тарабындагы Калабасас шаарынан алыс эмес жерде кыйраган.
Брайант 41 жашта болчу. Баскетболчу карьерасын 1996 жылы мектепти бүтөрү менен улуттук баскетбол ассоциациясында эң жаш оюнчу болуп баштаган. Lakers клубу үчүн 20 сезон ойноп, команда менен бирге 5 жолу чемпиондук титулга жетишкен. Боюнун узундугу 198 сантиметр келген Брайант улуттук баскетбол ассоциациясынын эң кымбат оюнчусу деп таанылган. АКШнын улуттук курама командасында Брайант катышкан команда 2 жолу Олимпиаданын алтын байгесин алууга жетишкен. 2018 жылы алып продюсерлик кылган кымбат баскетбол тасмасы Оскар сыйлыгын алган. American Sport Illustrated журналы Брайантты акыркы 10 жылдыктагы мыкты 5 спортчунун тизмесине киргизген. Легендарлуу баскетболчунун өлүмүнө байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трамп, мурунку президент Барак Обама жубайы Мишель менен кошо анын үй бүлөсүнө көңүл айтышты. Карапайым күйөрмандары Лос-Анджелестеги Стейплс стадионунун алдында Коби Брайантка арналган эскерүү мемориалын түзүштү. Орусиянын президенти Владимир Путин Вифлеемге болгон сапардын алкагында аскер кызматкеринин жерде жаткан баш кийимин өйдө көтөрүп башына кийгизди. Видеону Палестинанын жеке фотографы Махамад Атик жарыялады. Путин Махмуд Аббас менен кызыл килемде басып бара жатып, офицерлердин биринин баш кийими түшүп калганын көрүп, фуражканы жылмаюу менен офицерге кийгизип койгон. Мындан сырткары Владимир Путин кетип бара жатканда палестиналык аскерлерге баш бармагын көргөзгөнүн көрүүгө болот. Кошмо Штаттардагы Boeing компаниясы Boeing 777X үлгүсүндөгү жаңы учагын сынады. Ал Эверетт шаарындагы аэропорттон учуп чыгып, 4 сааттан кийин Сиэтлге аман эсен конду. Узак сапарга ылайыкташкан, ичине 426 жүргүнчү баткан. Жана майда аз ичкен 2 кыймылдаткычтуу Boeing 777X учагын жасоо 2013 жылы башталган. Жана алгачкы ирет асманга былтыр эле көтөрүлүшү керек эле. Бирок Boeing 737X үлгүсүндөгү 2 учактын кыйрашынан аны сыноо кийинкиге калтырылган. Аталган учак колдонууга 2021 жылы берилери кабарланган. Жана аны сатып алууга бир катар ири компаниялар менен алдын ала келишим түзүлгөн. Коомдо жана сиздерде болуп жаткан окуя көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүүгө ар бириңиздерге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортеру иштеп жатканын эсиңиздерге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 0005 WhatsApp номерине жөнөтсөңүздөр болот. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошуп калам. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.